Оперативно алпсаңыз боюнча дактардын Жакында эле жаңы конушту бошкан Жумгал райондук электр түйүнүнүн Давлет Ары участкасын телешкен энергетиктер эми бир кездегидей ары бери чапкылап убара тартышпайт. Баарысы кол алдыларында. Азыркыга дейин сырлардын жытыгерлек имаратта алар үчүн баардык шарттар каралган. Айрыкча мында сан ариптештеринин артисттары началуу пайдаланылган алар кызмат көрсөтүшкөн 4 айдагылардын электр кубаттуулуктарын кандай колдонуп жатышкандыгын мекемеден чыкпастан аныктоого мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле көмөкчү чордондордун иштөөсү да толук көзөмөлдө. Имарат жаңы бүттү. Ошо Восток электр чыгыш электранын бюджетинен бүтүрүп беришти. Компьютерлер да ошактан алып келип беришти. Бир топ иш жеңилдеп калды. Буюрса. Эски конторабызда иштеп жүрчүбүз. Бияк бүткөнү, жылуу жакшы болуп калды. Анткени Теңир Тоо жергесинде өткөн жылы электр кубаттуулугун пайдалануу белгиленген лимиттен 52 миллион киловатт саатка көптүк кылган. Мунун 3 миллион 695 миң 300-ü Жумгал районуна туура келип, облустун башка райондоруна салыштырмалуу бир топ аз. Адистердин пикирлеринде буга аталган өрөөндө кара алтындын өндүрүлгөндүгү жана ошого жараша отун баасынын туруктуулугу себеп. Үнөмдөө мамилеси жакшы. Кара кечеден мына көмүр түшүрүп алып атышат. Топ базалар ачылган 14 айыл өкмөтүнө күнүм кадимкидей эле түшөт. Үнөмдүүлүк болуп атат. Кайрадан эле статистикага көз чаптырсак, Нарын облусунда электр кубаттуулугун ыгы жок чыгымдагандардын кара тизмесинин башында Актала району турат. Алыскы бул аймактагылар өткөн жылы 7 миллион 920 миң 600 киловатт саатты ашыкча колдонушкан. Мындай жагымсыздык эңирде көзөмөлдүн жана абоненттер арасында түшүндүрүү аракеттеринин начарлыгы менен түшүндүрүлөт. Ошону менен бирге эле жабдууларды оңдоп түзүү жумуштары да өтө эле жайбаракат. Ушундан улам Куртка, Тоолок Молдо, Актал жана Кадыралы айылдагыларды тейлөөнү жакшыртуу максатында райондук электр түйүндөрү ишканасынын Куртка бөлүнүүлөргө 4 тарабы төп имарат курулду. Алдагы сан ариптештирүү системасына кошулгандыктан түйшүк алда канча жеңил. Бул жерде азыр балдар үчүн мейманканасы бар. Жанагы келип кетип иштегендерге. Бул жерде барчанын башчысынын үйү бар өзүнүн сол жерде. Бул жерде душу менен азыр болгон жумушка мүмкүнчүлүк бар да иштегенге. Сөз акырында жогорудагы эки объектини курууга жана толук кандуу ишке киргизүүгө Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарындагы филиалынын эсебинен 3,5 миллион сом жумшалгандыгын белгилейли. Шарттарды жакшыртуу багытындагы мындай аракеттер ушул жылда улантылмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Жумгал, Актала райондору.